администрацияга дагы барып атабыз, 3 жылдан бери голос регистрге барып атабыз. Кирбеген эшибиз, каттаган эшибиз калган жок. Таза суу маселеси мынча чечилбейди. Мунун өтүш салымын суу маселеси, сугак маселеси деген. Бирөөсү бүткөн эмес. Эмне болот деле малыбызды чыйрагынан кармап эле аркасынан ээрчип калдык. Тогуз-Туроо районунун тургундары чечилбей жаткан бир топ көйгөйлөрүн президенттин облустагы өкүлүнө айтышты. Алар негизинен таза суу, суга суу жетишсиздиги, жайыт маселелери туурасында сөз козгоп, жеке көйгөйлөрүндө жеринде чечип алууга мүмкүндүк жаралды. Район аймагында жайыт маселеси курч. Жергиликтүүлөрдүн айтымында жайыттардын көпчүлүгүн коңшу райондордун мал чарбалары пайдаланышат. Мына жайыттар боюнча биз Тогуз-Туроодо мынау жайытка бүт келет, өзгөндүкү келет, сузактыкы келет, токтогулдуку келет, жумгалдыкы келет, Акталандыкы келет. Анан мындай чечим чыгып калган экен, жайыт жалпыныкы, алар деле келип коно берсин, силер деле коно берсин дегенде. Мынакей, мен өткөндө Жалал Абадка кетип баратып, бир эле күндө көргөн окуялар мында. Жүздөгөн, миңдеген уйлар, койлор көчүп баратат. Анын койлорду келеткенде кыркып туруп, ошо конгон жерине додо кылып үйүп таштап кетип атат. Мына сүрөттөрүнөн бери бар. Жыйында Макмал алтын кен комбинатынын ишмердүүлүгү боюнча да кенен сөз болду. Тургундар аймактагы бул комбинатты мыйзам чегинде иш алып баруусу керектигин белгилешти. Ал эми облус башчысы район калкын жумуш менен камсыздап, жергиликтүү бюджеттин 90% толуктаган алтын кен комбинатынын жумушу улантыларын, жыйында айтылган кемчиликтерди жоюу боюнча комбинат жетекчилигине маалымдаларын билдирди. Биринчи, Макмал алтын комбинатынын тагдырын siz şu prezidentke жеткирип, Тогуз-Туроо элине бериңиз, алып бериңиz. Кыргыз алтындын балансынан чыгарылсын. Кумтөр кандай болуп, госимуществого бирсе, Макмал комбинаты ошондой болуп бирсин, незаконный. Мага менде голосовойлорунан бери бар, факты бар, жолдош губернатор. Буга чейин лицензиянын негизинде иштеп атат. Анан бир нерсени айтып коеюн. Бул компаниянын ушул иштегендигинен Тогуз-Туроо ошонун өнүгүп атат. 90% бюджет ушул компаниядан түшүп атат. Бирок ошол эле учурда биз дагы кызыктарбыз. Элге зыян тийгизбей, экологиялык нормаларын сактап, мыйзам чегинде иштешибиз көзөмөлдөйбүз. Мындан сырткары райондо социалдык мекемелердин жетишсиздиги айтылды. Айрым курулуштар жылдап токтоп калгандыгы кошумчаланды. Мында айтылган көйгөйлөрдүн баары протоколго түшүрүлдү. Аны аткарылышын облус башчысы жеке көзөмөлүнө алаарын айтты. Бул жерде башка райондордо эле таза суу маселеси, жол маселеси, анан ушул жайыт маселелери боюнча да көйгөйлөр айтылды. Анан каналдар боюнча, суга суу боюнча. Эми бунун баардыгын биз протоколго түшүрдүк. Анан жеке маселелер боюнча болду. Жеке маселелерди эми ордунда чечип бердик бул боюнча. Эл көйгөйүн жеринде чечүүгө багытталган президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы белгиленген аймактардын баарында өттү. Тагыраагы президенттин облустагы өкүлүнүн эл менен жолугушуулары жыйынтыкталды. Өкүл 11 апрелден тарта 8 район жана 4 шаарда 4000дей жашоочулар менен жолугушуп, 1000ден ашуун ар кандай көйгөйлөрүн укту. Айрымдары жеринде чечилсе, калган маселелер протоколдоштурулуп, чечилүүгө мөөнөт берилди. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Тогуз-Туроо району.